урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Биз бүгүнкү күндө кайрымдуулук, коомдуктугунду ушундай иштер жасоонун аракетиндебиз. Биздин кылган иштерибиз эл алдында коомчулук ичинде ачык айкын иш жүргүзүүнүн аракетиндебиз. Эмнеге дегенде биз Кудайдан дагы эч нерсени жашыра албайбыз. Биз бирибизден да бир нерсени жашыруудан алыспыз. Ошол себептен ар бир кылынган иш өзүнүн орду менен жана жыйынтыктуу, анан отчеттук негизде элде маалымат болуп туруш керек. Кимден келип каяка, каяктан келип каяка кетип аткандыгы тууралуу маалымат берип коюуну туура көрөбүз. Анткени себеби биз бул кылып аткан ишибиз актануудан же бир мактануудан алыспыз. Багы айта калып актангандан эмес, же болбосо көрсөтө калып мен ушул ишти кылып атам деп мактануудан эмес. Бул кылган ишибиз жыйынтыктуу болсо экен. Ошол себептен биз ушуну туура көрүп атабыз. Ошон үчүн мынакей ушул жерде бизге ушул кылып аткан ишибизге туш тараптан кайдыгер карабай туруп фондко кошкон салымдары менен туш тараптагы мекендештер кошкон салымдарын биз ар дайым айтып келебиз. Токтобаева Феруза 3000 сом берилген биздин фондко. Азиз Сахалинден таксивайт этип өзүнүн оокатын эле кылып бербестен бизге ошо ай сайын 500 рубльдан которуп турат. Екатеринбургтан Молдокулов Эрнис жөнөткөн 500 рубль жөнөткөн. Ахматова Нуржамал жөнөткөн 1,5 рубль жөнөткөн. Жана башка да биздин мына ушул жерде жөнөтүп аткан мекендештерибиз бар. Сбербанктан жөнөтөсүздөр. Сиздер Сбербанктан жөнөткөндө бизге онлайн аркылуу келип түшөт. 200, 300, 500, 1000 рубль, 2000 рубль түшөбү. Бирок кимден келип атканы билинбейт. Бирок сумма келип кошулуп турат. Ошон үчүн биз ар дайым айтып, анан ошо түшкөн каражат мына өзүңүздөр көрүп туруп тургандагыдай продуктун алып келип, мына Гүлмира эжекебиздин жанында отурабыз. Ааламды Кудайым бизге кенен кылып жаратып койгон. Аллах Таала кенен жашоону берип койгон, таза кылып берип койгон. Бирок ал таза жашоону биз өзүбүз адамзат булгап, кенен жашоону таарытып аткан дагы өзүбүз. Мына ушул жерде кичинекей мекендештерибиз отурат. Мына өзүңүздөр көрөңүздөр. Ушул бир туугандарыбыз бул. Кыргыздын балдары, кыргыздын кыздары. Эгерде буга мен кайдыгер карап тура албаймын. Аллах берген рызкын акысын да берели. Жекет менен садакада береке бар себеби муктаж болгон адамдардын кемчилигин толуктап, жардам берип, биргелешип көйгөйүнү чечели. Соода кылсак алдабайлы, таразадан башкадан, шайтан дагы өз ишини алдамайдан баштаган. Үй бүлөңө балдарыңа арам оокат бергенден андан көрө өлгөн жакшы, дагым татпай ачкадан. Билесиңби арам оокат канга сиңип кетерин, бир күн келип өз башыңды байкатпастан кезерин. Ансыз деле тагдырыңа канча рызкы жазылган. Аллах аны көрүп турат, арам адал экенин. Барынан да эң жаманы жетимдин акын жебегин, жепкөнсөң да өзүң эч нерсе эмес дебегин. Арабызда жашап жүрөт жан кейткен адамдар, ун сураган кайырчыга берет экен кебегин. Кээ бир кедей жебегенди көп байлардын эти жейт, алсыздардын башын сылап күнөөлөрүн кичирейт. Бир жетимдин жашы агып башы жерге ийилсе, билесиңби асмандагы Аллахтын аршы титирейт. Кантсе дагы жараткандын ыраазылыгын табалы, муктаждарга жардам берип Кудайга да жагалы. Баарыбызды күтүп турган муздак болгон кабырга, барсак дагы тоодой болгон сооп менен баралы. Балким бир күн дүйнөнүн түбүнө да жетебиз, болушунча көз болуп элге жарк-журк этебиз. Бирок ойлон, эй бир тууган бара турган мүрзөгө, эгер болсо жакшы амал сооп алып кетебиз. Сооп иштер кылбасакчы, кабырга кантип барабыз? Пайгамбардын шафаатынан не деп сурап алабыз? Бир сүннөткө амал кылбай өтүп кетсек дүйнөдөн кыяматка чейин көрдү, кантип чыдап жатабыз? Болушунча оңго баскын, сол жагыңа караба. Адамдарды бай кедей деп эки бөлүп санаба. Душманыңа барсаң дагы күлүп барып күлүп кайт. Анткени бул динибизде жылмоюу да садака. Каза болгондо, анан эки баламды апам алып калган, мен ошол жакта жүрүп, баламды ушул жактан бияка келип, ошонун балдарымы апам бияка берип берген, үчөөнү карап отурасың деп. Бир эле эжем бар. Эжем деген депорт болгон да. Мен чыдабай калдым. Ошондой кичинекей биздин кыргыздын эмнелерибизди бир туугандарыбызды алып,
атасы кайтып калган Чолпон айдын ошол жалгыз калган эненин балдарын бакканга чамасы жетпей аткан акыбалды көргөнбүз. Аны көрүп алып эле жөн карап турбастан ушундай үй туугандарыбыз өзүбүздүн борочка кылдык. Ошо мектепке жетишпеген кийим-кечектерин бүт ушул сабакка барган китептер жок экен, ошолор менен сурап өттүк. Шу китептерин баарын растап, үй маселеси боюнча дагы убактылуу 1,5 жыл жашаганга үй дагы растап бердик. Кудай буйрса, 1-мартта келет. Жөнөткөн акчаларыңыздар мынакей, Гүлмира эже. Мунун 3000 сомун таратып бөлүп атайын бүт растап эметип атат. Мына 3000 сом жанагы дарылаткан жанагы эмеге сүйлүккө береметиңиз. А Чолпон ай. Чолпон ай. Мына 3000 сомду жол киреге ушул өзүңөргө дарыланганга, азыр больницага ушул эме кылганга керек кыласыңар. Акчаларымды алдык. Докторнике иштечем, больницага. Ушо кайтыгер карабай. Бизге окшогон бей бечараларга, ушундай атасы жок жетим калган балдарга кол учун берип, өрүс кызын теңгөлөп жардам берген бизде мусулман бүттүган ага эне эже-сиңдилерге эки дүйнө Кудай бактылык насип кылсын. Аллах разы болсун. Сен канча ыйлаган көз жаш сетте келип турат. Ыйлаганы ыйлап, кор болгону кор болуп жүрөт. Ушу элдин алдында айткым келет. Сага Кудай денсаулык берсин. Кудай өмүрүңдү узун кылсын. Үй бүлөң менен, бала акырың менен, ата-энең менен эки дүйнө бактылуу боласың. Ар дайым жолуң шыдыр болсун. Сени колдоп, сени жөлөп, сага ишенип, биздин кыз уулдарыбыз көп болсун. Барлык нерсе Кудайдан. Аллах кадырзат, кабыл кылуучу бүт баарысы Кудайдан эже. Биз жөн гана себепкербиз. Себепкер болуштукту насип кылсын Кудайым буюрса. Бизден рахмат айтып, ыраазычылыгыбызды жеткирип коебуз. Буюрса Кудайым. Оорубагыла, эч оорубагыла.